Райымбек Матраимовдон көрсөтмө алса болот, Атамбаевга канча алып кирдиң эле, кантип бөлүштүң эле депчи. Журналисттер алдыда эмнени иликтеп атканын такыр айтпаш керек иликтөөчүлөр, себеби дегенде ал өмүрүнө коркунуч туулушу мүмкүн. Биздин фонддун түпкү максаты мына ушул медиа проекттерибиз аркылуу модерн кыргызды жаратуу. Ал кыргыз манасты айтат, англисче сүйлөйт, французча сүйлөйт же кытайча билет. Ал кыргыз башына калпак кийет, бирок баардыгына толеранттуу. Бизди кандайдыр бир бейбаштыктар менен, криминал менен, бизди ашкере улутчулдук менен же ашкере динчилдик менен бизди кандайдыр бир толеранттуулукка чыдабаган бир башка жак менен тааныбашы керек. Алты менен балдар жардам кылып, үйшелер, ушулардан куткузуп, паспортуңар аймагы алган, пистолет тапап, кылыч деген бала пистолет тапап алып алган. Кыса сураганда коркутуп качырып, паспортуңу алып алганда, мен алты менен балдар жардам кылып, үйшелер, ушулардан Менин 70 миллион долларга эч кандай жинки кийимдерди мен кийишем жок. Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөргө жана документалдык фильмдерге колдоо көргөзгөн иликтөөлөр фонду ачылды. Анын негиздөөчүсү иликтөөчү журналист Али Токтакунов. Фонддун ачылышы 18 февраль күнү болуп өтүп, анда фонддун негизги багыттары, пландары жана башкы максаты айтылды. Кыргыз темир жолу жылына орточо 7 миллион тонна жүк, 100 миңдеген жүргүнчү ташыйт. Өлкөдөгү ири салык төлөөчү мамлекеттик стратегиялык ишкана. Жылына миллиарддаган сом кешип алат. Кыргызстандагы чоң акча айланган башка мекемелер сыяктуу эле коррупцияга белчесинен малынган. Иса Өмүркулов, Нариман Тулеев, Аргынбек Малабаев, Алмазбек Ноойбаев деген фамилиялардын өзү эле далилдеп турат. Аларга эски тарыхы, а биз бүгүнкүсүнө токтололу. Кыргыз темир жолду Дашков Василий Анатольевич жетектейт. Мурдагы милиционер темир жол тармагына 2006 жылы келген. Ошондон 2020 жылдын январына чейин Кыргыз темир жолунун Бакандай филиалы көпүрө куруу менен алектенген мост отрядты башкарып келди. Андан кийин Кыргыз темир жолунун жетекчи орун басарлыгына дайындалса, апрелден тартып мекемени башкарып келатат. Максаты фонддун Бүгүн Кыргызстандын төрт тарабын чуу түшүргөн Кыргыз темир жолундагы коррупциялык схеманын бетин ачкан иликтөө Али Токтакуновдун кезектеги резонанстуу иши болду. Фонддун ачылуусуна катардагы жарандар да катышып, Матраимовдун, Кыргыз темир жолун жетектеген Дашковдун ким экенин ушул иликтөөлөрдөн улам билгенин жашырышкан жок. До бесконечности башкача блогу ажыдарлар менен күрөшүп келе жаткан биздин көз карандысыз журналисттердин көрүп алып чыккан передачасынан улам мен Райым ким экенин билдим. Жана башка азыркы болуп өткөн Кыргыз темир жолунун жетекчиси ким экенин билдим. Ал эми ушул изилдөөлөрдү мен мурда соц тармактардан же бир видео YouTube каналдарда бир кандайдыр бир эсиптер аркылуу окуп жүрсөм, бүгүн эми Али байке мени жолуктурду. Али Токтакунов фондунун ачылышы Токтакуновдун өзү тууралуу жубайы тарабынан тартылган документалдык тасманын трейлери менен башталды. Анда иликтөөлөрдү жүргүзүп жаткандагы жумушта жана жумуштан тыштагы эң маанилүү учурлар камтылган. 700 миллион Америка долларыбы? 700 миллион Америка доллары. Кыргызстандан чыгарылган ошол 100 миллион доллар изин алган бул документтер Кыргыз бийлигинин Матраимовдун байыгы. 2 жылдан бери тартып жүрөм. Али ушул иликтөөлөрдү баштаган күндөн тарта эле бул документалдык тасма тартылып баштаган. Анан кинонун атын биз Курмандыктар деп койдук да. Англисчеси Victims. Анан ошого мындай ойлонуп отуруп, неге Курмандыктар? Анткени ушул кармандар деги эле ушул акыркы жылдары Матраимов жөнүндө резонанстуу иликтөөлөрдү көрүп аткан кыргыз эли
бул баардыгы ошол коррупциянын, ошонун ичинде бажыдан олчойгон акчаны уурдаган Матраимовдордун үй бүлөсүнүн курмандыгы да. Анткени биз билебиз да курмандыктын кесепети кандай болорун. Ошонун айынан аз айлык алышат, эл жакыр жашайт, мигрант болушат. Ошону эске алып, кинонун аты Курмандыктар, мунун ичинде бир топ маани бар. Ошол эле Матраимовдордун үй бүлөсү азыр коррупционер деп расмий таанылбадыбы бүт жерде. Алар дагы өзү ошол акчанын курмандыктары да. Балким Али мындай журналисттик жумушунан улам ал стрессти сезбей калышы мүмкүн да. Бирок сырттагы адамдар, анын айланасындагылар ошол кандайдыр бир жүктү сезесиң да. Анан эми кооптонуу дегенде мен ачыгын айтайын, мындай коррупционерлерден коркпойсуң да. Мен мисалы өзүм үчүн жооп бере алам, коркпойм. Мындай Алинин жубайы катары, анын үй бүлөсү катары мен ал бир уру да. Анан эгер сен түз жолдо баратсаң, кылган ишиң таза болсо, мисалы Алин айтып атам да, ал ушундай кыргыз эли колдоп атса, эмнеге биз коркобуз? Коркуу эч кандай болгон жок. Жылдын ичинде абдан чоң өзгөрүүлөр адам өмүрүн алган, адамдын өмүрүнө коркунуч келтирген, куугунтук болгон, керек болсо мына президенттерди кууган окуяларга күбө болдук. Анан ошон үчүн биз мен үчүн өмүрдүн мындай до и после деген китабы да. Мекен үчүн дагы, Кыргызстан үчүн дагы мына ушундай болду. Мына ушул көрүнүштөрдөн кийин, мына ушул иликтөөлөрдөн кийин ушул окуяларга байланыштуу кыргыз коомчулук кандай гана ойгон бизди коррупционерлер үстүбүздөн басып, кандай гана жеп талап келгенин мидемкуттай соруп, Кыргызстандай жанагы көтөрүм аттай болуп, жыгылганын билишти. Коомчулук кандайдыр бир деңгээлде бемуштун болуп түйүлө алды. Кандайдыр бир деңгээлде мен өзүмдүн ырыскымды талашсам болот экен. Менин буга акым бар экен. Мен ырыскымды талашып, бизди жеп аткан мителерди чектетсек болот экен, аларды жоготсок болот экен деген ишеним пайда болду. Ачылуу иш-чарасына келген Токтакуновдун санаалаштары жана кесиптештери Али мырзага албан ийгиликтерди каалап, ар дайым фонддун ишине колдоо көрсөтүүгө даяр экенин белгилешти. Я год-два назад вообще не думал, что такое возможно, да? Что будет очень много команд, которые будут заниматься именно расследованиями, да? То есть не так, чтобы там люди между 50 новостями, которые сегодня надо было написать, да, сделать какое-то расследование, да, а именно вот полноценные редакции, которые занимаются этим расследованием и фактически ставят такую преграду для коррупционеров, для преступников, да. То есть тем самым мы не просто показываем расследование, да, да, мы не просто делаем расследование, они же видят эти расследования, они говорят: ух ты, меня тоже могут вскрыть. Либо пытаются найти пути, чтобы их не нашли, да, замести следы, либо вообще не идут на преступление. А вдруг Али завтра меня вот так вот ковырнет и узнает об этом, да? Али Токтакунов жана Болот Темиров жана ошо медиа тармагында иштеген журналисттердин кылып жаткан иликтөө, көбүнчө мына коррупциялардын бетин ачуу боюнча абдан позитивдүү карайм. Жана мен ойлойм, ушу биздин жарандык коом агарлашуу үчүн, андан сырткары өлкө өнүгүү үчүн платформа түзүү үчүн эң башында эксперттик топ, бул биз ошо эксперттик топтун мүчөлөрү болобуз. Андан сырткары ушундай иликтөөлөр тобу, журналистикалык тобунун өнүгүшү зарыл да. Ошондуктан мен абдан колдойм. Эми биз тараптан кандай эксперттик колдоо керек болсо ошону беребиз деп мен өзүм тараптан айта алам да. Ошондуктан мен айта кетет элем, бул Али Токтакунов өзүнүн иши менен далилдеди. Жана воскресенье күнү митинг болгон, ошонго дагы бирге чыкканбыз. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө болуп жаткан саясий процесстер бул боло турган процесстер, бирок биз агартуу жолундабыз, ошол жолдон тайбашыбыз керек. Фонд негизги эки багытта иш алып бара тургандыгы айтылды. Алар журналисттик иликтөөлөр жана документалдык тасмалар. Кыргызстандык жаш режиссерлорго өзүлөрү тарткан тасмаларды эл аралык конкурстарга алып чыгып, чет элдик көрөрмандарга да жеткирүүгө
көмөк көрсөтүлмөкчү. Токтакунов эң негизгиси жамы журт ынтымакта болуп, бириксек коррупция сыяктуу терс көрүнүштөрдү жеңүүгө боло тургандыгын белгиледи. Алдыда жаш журналисттерге устаттык кылып, журналисттик мектеп ачуу максаты бар экенин да кошумчалады. Биз жаш журналисттерге да көмөк көрсөтөбүз, болот экөөбүз менторлук, тренерлик дагы ишти аркалап келатабыз. Алдыда дагы бир топ ошондой иш-чаралар бар. Анан бара-бара биз мүмкүнчүлүгүбүзгө, убактыбызга карап туруп, болот экөөбүз балким же мен өзүм же албы шыгылтындай журналисттик мектеп ачканга дагы аракет кылабыз. Ал жерде иликтөөлөргө жаштарды үйрөтүп, аларды бышырып чыгарганга. Себеби дегенде, иликтөөчү журналист канчалык көп болсо, коррупционер ошончолук аз болот.